Пантая Виттая мектеби Таиландтагы эң катаал мектептердин бири. Бул жерде эң бузук балдар тартипке келип, жакшы жакка өзгөрө алат. Мектепте 427 эреже бар. Ал эрежелерди окуучулар дайыма сактап жүрүү керек. Жана бул эрежелер көптөн бери сакталган үчүн атайын китеп да чыгарылган. Ким эрежелерге баш ийбесе, ошолорго катаал эрежелер дайындалып, денесине жаракат же болбосо өлүм жазасына кесилет. Бул эрежелердин натыйжасында окуучулар дайыма коркунучта, алардын өз пикири жок, колдогу курчак сыяктуу өмүр сүрүшөт. Мындай нерселердин кесепетинен мектеп өз сулуулугун жоголтуп, ак-кара түскө айланган. Имаратта түрдүү түстүү кийинүү эрежени бузуу болуп саналат. Бир гана директорго уруксат, не экени белгисиз, ал дайыма ачык кызгылт түстө кийинип жүрөт. Фильм башында бул мектепке Нанну ысымдуу жаңы окуучу келет. Ал көңүл көтөргөндү жакшы көргөн өмүр сүйгүч кыз. Ал мектепке келиши менен анын айланасы ак-кара түскө боелот. Классына киргенде классташтары менен саламдашып, аларга өзүн тааныштырат. Ошентип көп өтпөй сабак башталат. Нанну уялчак кыздын жанына отуруп, аны менен сүйлөшүүгө тырышат, бирок натыйжа бербейт. Бир кезде сумкасын жыйнап, байкоосуздан кызгылт түстөгү помадасын түшүрүп алат. Аны классындагы окуучулардын баары байкайт, бир гана мугалим байкабай калат. Уялчак кыз аны жерден алып ээсине берет. Ал эми Нанну помаданы алып, аны бекитип коет. Бир кезде мектептеги эң катаал мугалим Лиза жардамчылары менен класска кирип келет. Ал мектептеги эң катаал мугалимдердин бири. Ал окуучулардын жеке буюмдарын текшерүүгө келген. Наннуга кезек келгенде, ал сумкасын текшертпей, бирөөнүн сумкасын алуу, анын жеке өмүрүнө кол салуу болушун айтат. Бирок Лиза аны укпастан, колунан сумкасын алып, буюмдарын жерге төгүүгө киришет. Ал эми окуучулар баары помада качан түшөт деп күтүп отурат. Бирок помада жерге түшпөйт. Нанну аны башка жерге бекитип койгон эле. Ошентип Нанну өзүнүн чыныгы жүзүн көргөзө баштайт. Анын бул жердеги максаты мектептин тартибин өзгөртүү. Ал бул жерге мугалимдерди жазалоо үчүн келген. Окуучуларга кылган кылмыштары үчүн алгачкы кадам иретинде помадасын алып аны эринине коет. Муну көргөн окуучулар баары таң калат. Кийинки көрүнүштө Нанну уялчак кыздын жанына отурат. Уялчак кыз ага акырындан ачыла баштайт. Ал Наннуга эскертүү жасап, өзүнө сак болууну айтат. Бирок Нанну кылган ишинен коркпостон, тескерисинче жылмайып күлөт. Бул кылыгы Лизанын көңүлүн буруп, Наннунун эрининдеги помадасын сүртүп салат. Жаза иретинде Нанну 427 эрежени аптаптуу ысык күндө жаттоо керек. Бирок Нанну анын айткандарына көнгүсү келбей, Лизанын көз алдында китепти өрттөп салат. Окуучулар баары жинди деп бакыра башташат. Бирок Нанну жай гана баарына карап туруп, китепти өрттөөгө тыюу салынган эреже жок деп айтат. Ошол кезде Наннуну тартипке келтирүү бөлмөсүнө алып кетет. Ал жерде эки адам 427 эрежени токтоосуз кайталайт. Бул бардык адамды жинди кылууга жеткиликтүү, бирок бул Наннуга таасир этпейт. Кийинки күнү мектепке ал ачык жашыл түстө лента байлап келет. Багынбай турганынын белгиси иретинде. Ал окуучуларга тартипке келтирүү бөлмөсү силер ойлогондой коркунучтуу эмес экен. Эгер баарыбыз эреже буссак, бизге эч нерсе кыла албай калышат дейт. Ошондо Наннунун сөзүн уккан Лиза аны кайрадан тартипке келтирүү бөлмөсүнө алып кетет. Бул жолу ага катаал жаза дайындап, кыздын көздөрүнө жарык жандырып, 427 эрежени кайталоону буйрат. Бул кечке чейин уланат. Бул жаза бир күн кечке уланып, кечинде классына кайра келет. Бул жолу кыз чачын кызгылт көккө боеп салат. Ал эми окуучулар Наннуну көрүп күлүшөт. Ал эми Лиза дагы ачууланып, кызды кайрадан тартипке келтирүү бөлмөсүнө алып кетет. Лиза андан сага эмне керек деп сурайт. Бир нече убакыт күлгөн кыз мектептин тартиптерин өзгөргөнүн кааларын айтып, окуучулардын боштондугун чектей турган эрежелер алынып ташталсын дейт. Өзүнүн сабырын чектей албаган мугалим анын тилин курал менен жулуп алат. Бирок катуу ооруганына карабай, кайрадан күлүп тура берет. Көп өтпөй Лизага Юра ысымдуу окуучу келип өзүн тааныштырат. Ал Наннуну өтө жакшы билишин айтып, окуучуларга башчы кылууну суранат. Себеби ал Наннуну көзөмөлгө ала турган жалгыз окуучу эле. Кийинки көрүнүштө тартип бузган окуучулардын баарын жазалайт. Алардын баарын бир күн кечке
тизе менен отурууга мажбурлайт. Убакыт өткөндөн кийин Юра Лизанын ишенимине кирип, анын бөлмөсүнө кирүүгө уруксат алат. Бир күнү ал бөлмөсүнө кирип, купуя документтерди карай баштайт. Юра бир нерселерди пландап жаткан эле. Башка орунда Нанно өз классына кайтып келет. Ал дагы деле сүйлөй алат. Бир нече күн мурун тилин кесип алса да, өзүнүн столуна жакындаган ал конверт таап алат. Ал кызыл лента менен байланылган. Аны ачкан кыз жылмаят. Ошондон кийин бир нече саат мурунку окуяны көргөзөт. Нанно колуна кагаздарды кармап бир жака кетип атканда, өзүнүн эски душманы Юра менен жолугат. Ал чачына конверттеги кызыл лентаны тагып алган эле. Бир аз убакыттан кийин Нанно жогорку кабатка чыгып, Лиза менен жолугат. Лиза Нанного кагазда эмне жазылганын сурайт. Нанно мазактап күлүп, кагазда бардык жемкорлор жөнүндө маалымат жазылган дейт. Жыл сайын өкмөт мектепке бир нече миллион акча бөлүп, ошол акчаны мектептин жагдайына пайдаланат чыгар деген үмүт менен. Бирок тилекке каршы, ошол акчанын 5% мектептин ийгилигине пайдаланылбаган. Муну уккан Лиза кагазды тартып алууга тырышат. Кагазга талашкан экөө мушташа кетет. Ал эми Юра буларды бурчтан карап турат. Бир нече убакыттан кийин Юра аларга жакындап, Наннону балкондон түртүп жиберет. Наннонун өлүмү бардык окуучуларга оор тиет. Ал эми Юра өзүнүн экинчи кадамына өтүп, колундагы кагаздардын баарын ыргытып жиберип, окуучуларга алардын мугалимдери канчалык жемкор экенин көргөзөт. Кийин тартып алган видеосун чатка жөнөтүп, Наннонун өлүмүнө Лизаны күнөөлүү кылып, анын планы ишке ашып окуучулар ызы-чуу чыгарат. Лизаны башка мугалимдер сыяктуу колго алып, аны сокку алдына алышат. Ошондо Юра чыгып, эми эрежелер өзгөртүлгөнүн жарыялайт. Көптөгөн жылдар бою окуучуларды азаптап келген эрежелер өзгөрүп, эми башкача болот дейт. Мугалимдер эми алардын эрежесине баш ийүү керек. Кимде-ким багынбаса алар жазаланат. Алардын колдоруна кагаз берип, бул эрежелерге багынууга макулдук берүү үчүн кол койдура баштайт. Бардык мугалимдер өз макулдугун берет. Бир гана Лиза кол коюудан баш тартып, аларга карап күлөт. Ошондо окуучулардын бирөө ачууланып, Лизаны тумчуктура баштайт. Натыйжасында Лизаны өлтүрүп алат. Коркуп турган бул окуучуну тартипке келтирүү бөлмөсүнө алып баруу кажет десе, кээ бирөөлөр өлүм жазасына кесүү керек дейт. Ошентип окуучулар чуу чыгарып атканда, колуна курал алып директор пайда болот. Ал өзүнүн ордун тапшырышты айтып, туткундагы мугалимдерди бошотот. Кийин окуучуларга талап коюп, эгер багынсаңар, силерди кечирип, Лизанын өлүмүнө да көз жумуп карайм дейт. Ошол сөздөн кийин көптөгөн окуучулар кечирим сурашат. Ал эми кээ бирөөлөр унчукпай турат. Бир нече убакыттан кийин директор жыгач көтөргөн окуучуларды бир орунга топтоп, аларды жазалай баштайт. Биринчи болуп Юраны ортого чыгарат. Себеби бул нерселерди баштаган Юра болгон. Директор курч бычакты алып, аны өлтүрөйүн дейт. Ошол убакытта кокустан кансыраган Нанно пайда болот. Ал керемет түрдө кайра тирилген. Ошондон кийин анын 3 нускасы пайда болот. Бирөөсүнүн тили кесилген, экинчисинде жашыл лента. Нанно жазаланган сайын анын эски нускасы жаңы нускага алмашкан экен. 4 Нанно бардык эшиктерди жаап, коркуп турган мугалимдерди тузакка түшүрүп, директорго куралын тапшырууну талап кылат. Бирок директор баш тартат. Ошол кезде кокустан окуучулар келип, телефондорун алып чыгып, өздөрүнүн зулум директорун түз эфирге чыгарат. Окуучулардын аракетинен коркуп, ал куралын жерге түшүрөт. Куралын жерге коюшу менен окуучулар аны курчап алып соккуга алат. Ошол чууну баштаган Юра качмакчы болот, бирок Юра аны токтотот. Ошентип кийинки көрүнүштө душманы Юраны жана мугалимдерди тартипке келтирип, мектептин бардык эрежелерин жокко чыгарат. Эми окуучулар башка мектептеги окуучулар сыяктуу окуй алышат. Ошентип Наннонун максаты орундалгандан кийин ал мектепти өмүр боюга таштап кетет. Ошентип фильм жыйынтыкталат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү видео ушуну менен жыйынтыкталат. Эгер жаккан болсо лайк басып, комментарийга ой пикир калтырганды унутпаңыз. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки кездешкенче аман сау болуңуздар.